Качанга чейин барып келип, убакытты кетирип, каражатты кетирип, жакшы кадам болуп эсептесек болот. Себеп Мен сиздердин жообуңуздарга толук кошула албайм, Алмаз Кулубекович. Мыйзам долбоорунун демилгечилери эл аралык келишимдерди жүзөгө ашырууда электрондук кол тамга колдонуу заман талабы экенин белгилейт. Мындай кадам көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет. жаңы тажрыйба болуп келатат. Бирок биздин оюбуз боюнча ошо электрондук колду биз колдоно баштасак, бул деген биздин өлкөбүзгө, биздин кызматкерлерибизге бул жакшы кадам болуп эсептесек болот. Себеп биз алыскы өлкөлөргө, алыскы сапарга чыкпастан бул онлайн режимде бүт болгон келишимдерди финансылык жак болобу кандай болот, мындай онлайн режимде макулдаштырып, ошол жерде эле кол койсок мүмкүнчүлүк ачат да. Эгерде мындай электрондук кол тамга колдонуу жайылтылса, анда бул дипломатиялык, ишкердик тармакта пайдалуу чечим кабыл алууга чоң мүмкүнчүлүк. туура кадам. Негизи ушуга барышыбыз керек. Замандын талабы, учурдун талабы. Качанга чейин барып келип, убакытты кетирип, каражатты кетирип, туура кадам. Ушундай мыйзамга өзгөртүүлөрдү көбүрөөк киргизсеңиздер. Себеби дегенде биз уже жаңы муун да, жаңыдан. Талкуу учурунда комитет төрагасы Улам Примов Тышкы иштер министрлигинин чабал ишин сынга алды. Биз билгенден биздин 7-чи чакырылыш тиешелүү бардык министрликтер менен тиешелүү ушуга окшогон келишимдердин бардыгын ошол жаңы конституцияга ылайыкташтырылып, баарын бүтүргөн да. Эмне үчүн сиздер Тышкы иштер министри 4 жылдан кийин алып келип атасыздар. Ушул кабыл алынган конституцияга ылайык келтирип атабыз депчи. Ооба, министрлер кабинети боюнча өзгөртүүлөр бул негизги өзгөртүүлөр болуп саналбайт бул мыйзам долбоорунда. Мен сиздердин жообуңуздарга толук кошула албайм, Алмаз Кулубекович. Бул боюнча дагы сиздер сөзсүз түрдө өзүңүздөрдө дагы талкуу кылып, эмне үчүн тиешелүү убагында аталган мыйзам долбоорун киргизген эместер, ошол боюнча дагы жыйынтыгын бизге билдирип коюңуздар. Азыркы тапта кыргыз жарандары көп барып жаткан өлкөлөргө да консулдук кызматтарын ачуу маанилүү. Мындай кадам мамлекеттер ортосундагы байланыштарды бекемдейт жана мекендештердин визалык, юридикалык муктаждыктарын чечүүгө көмөк берет. Канада мамлекетинде биздин мекендештер азыркы учурда бир 70-80 миңге барып калды дейт. Абдан көп дейт да. Анан консулдук жардамдар болсо сөзсүз түрдө Америкага барышат экен да. Мен ошо сунуш берет элем, Улам Бербач комитеттин чечимине да киргизип койсок, ошо Канада мамлекетинде бир ген консулдук бөлүм ачсаңыздар абдан жакшы болот. Жыйынтыгында комитет мүчөлөрү аталган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди.